Tartma videoga tartma elim var görsün. Görsün elimde o kadar. Çay tıkla bana. Улуу Каратай, урматтуу жамаат, бул азыр Москвадан имамдар жөнө түштү. Кумтөрдө Кытайлар кыргыз балдарды жебериптир дешет го. Кудай сактасын, астагфиралла. Сәлем, класстастар, калайсыңдар? Бизде мына Кыргызстанда Бишкек жакта алтын казып истеген кытайлар уже балаларды урдап әкелип жеп атыр экен, союп туруп. Куда смотрит государство Киргизии, нахуй? Почему сюда? Они повязаны в долгах в Китае и молчат, сволочи. Да, ассаламу алейкум, седьмой народ. Я, наверное, побыстрее отвечу. Володь, привет. Это киргизская... В Кыргызстане это. Вот, там, где работают китайцы. Их там тоже много китайцев работает. И нашли вот это вот, как бы сказать, следы преступления такого, что едят. У них же есть в кухне такого вот. У некоторых народностей в Китае, ну, кланов Китая, этих младенцев едят, детей. Да и людей едят. Вот, и нашли эти доказательства, останки детей. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнөн социалдык тармакка жалган маалымат менен тараган видео тууралуу айтып беришти. Социалдык тармакта толуу жерде аялдар ыйлап, кишилер кыргыз тилинде наразы болуп сүйлөп жаткан видео тарады. Видеону орус тилинде аудио жазуу коштоп, Кыргызстанда Кытай жарандары иштеген жер табылганы айтылат. Андан ары ошол эле үн Кытайлар жеген балдар табылды деген маанайда баянын уланткан. Жакшылап караган кишиге видеодо жакында 10-январда Кумтөр кенинде жер көчкү басып калып, табылбай жаткан 2 адамга арналып Куран окулган учур экени байкалат. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы Спутник Кыргызстан агенттигине бала желген деп таратылган видео чындыкка дал келбегендигин билдирди. Ал жерде мен дагы болгонмун. Бул Кумтөр компаниясынын табылбай калган жумушчуларына окулган жаназа. Анда облус жетекчиси, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, компания кызматкерлери жана ОКМ, андан сырткарыда бир топ адамдар болгон. Карайып жаткандар табылган автоунаалардын калдыктары деп айтып берди Кожоев. Ал таратылган видеонун авторлору коом этикасын бузуп, элдин эмоциясын башка багытта берип, маалыматты бурмалап жаткандыгы боюнча пикирин кошумчалады. Эске салсак, 2019-жылдын 1-декабрында саат 5:43-тө Кумтөр компаниясынын жумушчулары Өмүрбек Ишенбеков менен Жолдошбек Жунушевти Кумтөр кенинин Лысый аймагында жердин борпоң теги көч басып калган. Кендин ачык жерлеринде иш токтоп, ОКМден 94 куткаруучу, кинологдор жана альпинисттер издөө иштерине катышкан. Кумтөр Gold Company ишканасынын 40 техникасы тартылган. Издөө иштери 40 күнгө созулуп, сөөктү таба албай койгондуктан бул аракеттер токтотулган. Маалымат булагы Спутник Кыргызстан.